Ушу жаш балдар сууга түшсө дагы Садыр Нуркожоевич, Камчы Ташиев дей бересиңерби дегендерге азыр айтып берем. Так, бул жер билесиңерби, кайсыл жер? Баткен областына караштуу Кадамжай шаарында жайгашкан Жиделик деген 6 гектар бекен, 4 гектар бекен ушундай бир. Мурда сурма комбинатка караган жер болчу. Ну, аты Жиделик деп мүмкүн суроо пайда болсо, мына жиделер көп болгон үчүн жиделик болуп калышы мүмкүн, а? Мына опять запрещено деген жерге мына элдин баардыгы түшүп атышат. Садыр Жапаров, Камчы Ташиев. Мыналарга ким көңүл бурат? Салмасов ака. Бул жерде мына жиптен нары өткөзүңө болбойбу, Мояк чукур да, жаш балдарга болбойт. А мына жердечи жазып турат. Жазып койгон, аны эместечи. Жазып турат да, жуунган. А булар эмнеге жуунуп атат анда? Жок, о жерде мүмкүн жууна турган точкасы болмок. А, мына жердин алдындабы? Жаш балдар. Атак мына жерде жууна берсе болобу? Боло берет, анан жиптен наран өзү бөлүп койгон экен. А бул жөн эле ошол жерге жуунганга болбойт деген жазып экен да? Сууга түшүү жайы дейт. Место для купания. Так, сууга түшүүгө запрещен. Урматтуу Садыр Жапаров, Камчы Ташиев, срочно көңүл бурушуңуз керек. Ассаламу алейкумдар. Кандайсыздар? Жакшы салып атасыздарбы? Биз дагы ушу бул жерге конок болуп, сырттан келдик элек. Азыр нанос тебиз. Баке, бул жердин аты эмне себептен Жиделик болуп калган? Билбейсиздерби? Билем мен. Аха. Бу жерде өтө жиделер көп болгондо, карга жиде болгон, баягы ман жиде болгон, ошон үчүн Жиделик деп аталат. Мына тетик калдыктары калыптыр, Жиделик булар арыл касиет өтө чоң. Ичи ооруга ичет көкө. Сиздер жергиликтүү элдерсиздерби? Жергиликтүү элбиз. Ар жерден, Ар жерден. Анан дагы кийинки суроо. Бул жер мурда кимге караштуу болгон? Мына кайсы комбинатка караштуу болгон? Аны билбейт экенбиз. Билбейсиздер, Ход. Мына энебиз билет экен. Азыр входко акча төлөп кирдиңерби же бесплатно кирдиңерби? Входко акча төлөйбүз обязательно. Всё, рахмат. Эми отурасыздар. Атыңыз ким? Мелис. Мелис Жапаров. Балаңыздын аты ким дедиңиз? Садыр Жапаров. Баласынын аты Садыр Жапаров. Мына келгенде эле мына Остейди. Бизде анча-мынча коңшулар мынчалык чогуу отура албайт десем, бул жак айтат. Эмне? Көчөңүздөрдүн аты? Бизде көчө келечек ынтымак көчөсү деп коет. Биздин көчөнү 500 метр аралык бар. Кандай десем, кайсы бир иши болсо бири-бирге жардам берип, бир Көчөңөрдүн аты ынтымак болгон үчүн бардыгы ынтымак экенсиңер да? Жок, бизди эл атап койгон ынтымак көчөсү деп атат. Өзүңөрдү. То есть силер ынтымак болгон үчүн анан элдер силерди ынтымак көчөсү деп коет. Келечек бир экинчи көчө эле. Мелис бир тууган, жана сиз жакшы бир сөз айттыңыз эле. Садыр Жапаров кайсы жерге чейин келип кетти? Азыркы текшерүүлөр азыркы учурда Үч Коргон айыл өкмөтүндө келген да. Бирок бул жерге жете элек, Жок, бу жака жете элек. Биякта Актышбак айыл өкмөтү өтө айыл өкмөттөр көп да. Азыркы менин билишим боюнча так маалымат бере алам. Үч Коргондо менин тааныш акам десем дагы болот. Алар азыр ушул күндө алардын айыл өкмөтү бардыгы СИЗОдо да. Алар азыр сотко каттап атат, тияк бияк. Өкмөт, Садыр Жапаров, айыл өкмөтү, парламент бүт барды жакшы иштеп атат да. Себеп дегенде уже келип атат.
бакырында уже Анда бул жерге жете эле экен да, мондой чоң нерселер канча бирөөнүн атынан өтүп кеткен. Биякта Автовокзалдар неге мурдагы депутаттарга өтүп калган, ага жете эле экен, а? Биз ушу үмүттөбүз, ушу келет деген үмүттөбүз. Ал келет, буюрса келет. Иншалла Садыр Жапаров ушу президент болуп турса, бүт бардык жайында болот да. Биз азыр калп эле казино тияк бияк деп атабыз. Башка нерседен уялышыбыз керек да биз, негизичи. Мелис мырза, балаңыз калайкы? Балам Садыр Жапаров деген балам. Вот Көрсөтүңүз. биякта Мынакей. Бул балам. Урматтуу эл. Ошо Садыр Жапаров бийликке келгенде койгон экенсиз да? ушу как раз ушу биз ага чейин кылдык. Мына Садыр Жапаров деген бала экен, мына атасы Мелис Жапаров. Бактылуу Кыргыздын президент боло турган балдарынан болсун. Буюрса, амин, ошондой болсун. Урматтуу Садыр Жапаров, сизге мына элдердин үмүтү чоң экен. Бирок текшерүүңүз теч чакка чейин келиптир. Текшерүү олору менен эле көп адамдар камалып кеттир. Сразу эле камалып атат. Чын. Сразу эле камалып сизип атат. Бирок мындай жерге чейин жете элек экен. Мына карапайым элдин үнү сизге мына Мелис мырзага чоң рахмат. Мына балаңыз эми балаңыздын атын ушул кишинин атына койдуңуз. Демек бул кишиден үмүтүңүз чоң, жана балаңыздан үмүтүңүз чоң, а? Чоң рахмат. Эми жана коттон акча төлөп атканда силерге чек бербейби? Аяктан чек бербейт. Аяктан эми лично чөнтөккө тиет да. Чөнтөккө түшөт да. Чек бергенде ККМ азыр жантылашып ККМге каршы чыгып атпайбы? Ошон үчүн ККМди орнотуш керек. Через чек. Ушу мамлекетке канчалык көп салык түшсө, биз ошончолук элиң бай, өзүң бай деген маани ушул да. Садыр Жапаров Нуркожоевич, мына элдин үмүтү чоң экен. Сиз келе элек экенсиз бул жерге чейин. Келген жериңизге чейин келген экенсиз. Ал жердин көпчүлүгү камалып аттыр. Демек, бул жерде келсеңиз да көп иштер бар экен деген мына сылык сүйлөп ушул жигитибиз элдин үнүн жеткизгенге аракет кылды. Эми бул бала дагы чектен чыккысы келбейт, себеби бардыгы жергиликтүү калп. Мыйзамдуу болсо жакшы. Бири-бири менен жана жаман айтышкысы келбейт. Ошо сырттан бирөө келип текшерсе, бул жерде көп нерсе чыгат деген сөздү мына ката кетти. Далил да бул. Сөздүн ортосуна мындай бекитип айта кетти. Мелис мырзага чоң рахмат. Мелис мырза, анан бул жерден текшерүү өткөндөн азыркы жалгы губернатор Садыр Жапаровду келтирбей эле өзү эле текшерип, анын өкүлү болгондон кийин кылса болобу эле? Жок, бул лично Садыр Жапаровдун өзүнүн адамдары келиш керек. Биякач бул анда болбой калат. Анда нереально. Сырттан келбесе биякта атак өзү бардыгы бир турган нерсе. Биякта уже таамылдашып кеткен да. Садыр Жапаровдун өзүнүн адамдары келип текшермейинче биякта уже тагайын, агайын, айшата, ака-ука болуп кеткен да. Рахмат мырза. Азыр дагы кошо турган сөзүңүздү кошосуз. Мен могу жерде байкеме. Байке, азыр мына жерде бир жакшы бир аксакалдын баягы кылган ишин айта кеттик да. Мондай гүлдөткөн жерди Айбалаев аксакал өзү кылган экен, бир убактарда. Мамат Айбалаев. Мына, ушул жерде жергиликтүү тургундар айтып атат, мондай сонун парк кылып койгондун бирден бир себеби мына аксакал Айбалаевдин эмгеги экен, Себеби эмеде сурма комбинатта башчы болуп турганда кылган окшойт, Бирок ал кишинин эмгектери азыр бул жеке менчикке өтүп кетти азыр, ушул турушта. Жакында жеке менчик болуш керек да. Кыскасы бул жерди сатып алган адамдын фамилиясы Мадумаров экен. П. Мадумаров экен. Биз деле жөн эле эс алганы келди элек бул жергечи. Сонун жер депчи. Анан бул жерде бир 2-3 сааттан бери жатып, местный жергиликтүү элдер менен сүйлөшүп, бардыгы нааразы экен. Могу жерден бизден акча алат. Анан бул кандай жер десе, бул илгери жана сурма комбинаттан бир болбогон акчага башка жакка өтүп, кыскасы жана чоңдор дагы деле эмесинен кайтпай аттыр да бул жердечи. Жана документ турлай калышып эле. Ошон үчүн урматтуу Садыр Жапаров, Камчы Ташиев, сизден башка айта турган эч ким жок. Бул жерде губернатор болбосо, буга чейин муну текшериш керек эле да. Эми албай куш жана границасы менен болуп атса керек да. Ошон үчүн башка нерседен баардыгы калып кеткен. Өрдөк жокто чулдук бий болуп, өздөрү билет экен да. Анан бизде жана Бишкекте эле чоңдор бири-бирин камап эле кайра чыгарып эле Бишкекте эле ушундай болуп атабыз го. Урматтуу Камчы Ташиев, Садыр Жапаров, мына Баткен областында да ошон нерсеге көңүл бурушуңуз керек экен. Бул бүт жана мурда чиновник болгондор сонун жерлерди, жанагы алтын чыккан жерлерди, көмүр чыккан жерлердин бардыгын эле ошо мурдагылар ээлеп алыптыр. Бияка жанагы сиздин кустуризацияңызбы жете элек экен. Байкалбайт. Бул маалыматтын бардыгын биз каяктан алдык?
Так, Мирлан эмне жөн эле келип эс алып кетпейт дейсиңер, Байкуш милиция кызматкери ушул жерде отурат, көлөкөдө. Бурдагы чоң чиновниктер ошол жерде тырс этип алып коет экен дагы. Кайра эле карапайым элдерди тиги хотко өзүнүн родной адамдарын коюп коет экен. Биз дагы акча төлөп кирдик. Элдер мынтип бактылуу болуп жашап жүрө берет экенбиз. Акча төлөп кирдик дагы тияктан. Эч кандай чек сурап атпайбы жана Акылбек Жапаров. Чек алгыла. Билер чек деген нерсенин чысы да көрүнбөдү. Бул туурасында азыркы губернатор, Баткен облусунун губернатору чече алабы, чече албайбы гарантия деле жок. Ал киши мурда чегерачы болсо, только чегара менен аракеттеди. Каждый раз ушу Садыр Жапаров, Камчы Ташиев дедире бербей, ошол нерселерди өзүңөр билип иштесеңер болот. Ар жерден митинг кылдыра бербей, Эмкисинде эмне сөзсүз могу жерде наразы болгон эл чыгып туруп, ушундай жерлер кантип мурдагы чоң кызматта иштегендердин колуна тийип калат деген суроону коюп, плакаттарды көтөрүп чыгып, анан экөөчө судимый болуп, бирөөгө камалып, элде чыр чыкканда анан кийин чечесиңерби? Ушул боюнча текшерүүнү кылыш керек. Азыртадан сөзсүз эле Садыр Жапаровдун, анан Камчы Ташиевдин приемныйын адамдар кирип баргы чакта эле мына Баткен областынын губернатору ошо эки кишини ушундай иштер менен алаксыта бербей, мына өзүңүздүн территорияңыздагы нерсени териштириңиз. Териштирип чыгып, мыйзамдуу өткөнбү ушундай 6 гектар жер. Мурдагы сурма комбинаттыкан фугиге өтүп туруп, шак-шак аукцион болуп, 2-3 жолу бузулуптур аукциондору. Эми өзүңөр ойлобойсуңарбы? Эмне себептен мына кадам жайда чоң-чоң жерлер кайра эле мурдагы депутат, экс-депутат, СДПКдан депутат болуп жүргөн Мадамин деген бирөөсүн ал киши алып алат, бирөөсүн мына республиканский ГАИде башчы болуп жүргөн. Ошо экөөнүн колуна тийип калат. Мен айтпайм азыр. Мыйзамсыз сатып алды, же бир алдап алды деп. Бирок таң калыштуусу эмнеге баягы мурдагы эле карапайым элдер карапайым болуп могу жерде входто төлөп, акча берип, кайра эле чиновниктердин, булар чиновниктер кызматтан түшсө да байлык чогултуп алат экен да. Анан кийин эле мынантип заңыраган жерлерде коноктосуп эле, анан жаңы келген президенттерди ушундай тайсояга алып сыйлашып эле, ушул буларда мүмкүнчүлүк көп болот да. Кайра эле ушул бала чака небересин ишке киргизип эле, бул ушинтип кутулбайт экенбиз да буларданчы. Мына ошо туурасында кеп болуп атат азыр. Алгач чиновник болушу мүмкүн дейсиңер. Бул бывший гаишник, республиканский деңгээлде башчы болуп жүргөн Мадумаров Пахыр деген кишиники экен. Бул жиделик деген эс алуучу жай 6 гектар жери менен мурда сурма комбинаты болгон экен. Бирок кандайдыр бир себептер менен карыз болуп калды кылып. Эми илгери коррупция гүлдөгөн балда билесиңер да, только чоңдор чеччү. Анан муну фуги госимущество сатып алыптыр. Анан кийин аукциондон бир чоң эмес акчага мына ушул жер бирөөнүн колуна тийиптир. Ал киши ким дебейсиңерби? Опять мурда чоң кызматта жүргөндөр эйлик кылат экен. Ал туурасында азыр мына өзүнүн аты жөнүн жазып да коюптур. Азыр көрсөтөм. Бул макул сурма комбинаттын 6 гектар жери болсо болуптур дешиңер мүмкүн, Бирок мына Кадамжай шаарында бир эки чоң ушундай бир жерлер бар экен. Бирөө эски автовокзал, экинчиси бул. Эмне себептен карапайым элдерге эмес, мурда жалалаң чоң кызматта жүргөндөргө ушундай жерлер тийип калат. Мына азыр биз ошо тууралуу кеп козгомокчубуз. Ошон үчүн эфирдин башында Камчы Ташиев, Садыр Жапаров деп башталды. Берге жергиликтүү калк катары бир сурай берсем болобу? Бул жерде аттарын айтпай эле саны менен айтканда канча бир байлар эски системада баягы күмөндүү байлык топтоо менен байып кеткендер бар. Приблизительно айтканда. Жергиликтүү тургун катары оюңуздар. Көп эле. Бирок эми ошолорду деген азыр мына как жергиликтүү тургун катары эгерде сиз айтпасаңыз, ал айтпаса, алар жүрө берет да, туурабы?
Азыр мына автовокзал кимге караштуу? İsrail'e qarab жүрөт. Жок, экс депутатка тиешеси барбы, жокпу? Экс депутаттын туугандарыныкы. Ошондой деген маалыматтар болот. Кимисиге канча бөлүшөт, кимисини ким карайт. А бирок карапайым эл чоңдор алмаша берет. Карапайым эл мынантип тиричилик кылсак, акчасын берип, баягы эле карапайым элдин тиричилиги туурабы? Карапайым эл. А мынау жиделикти дагы бир илгерки байлардын бирөөсүнүн колунда экен, тууган уругунда. Андан сырткары дагы ушундай жерлер барбы бул жерде баягы чоңдордун колуна өтүп кеткендер? Бирок кичине мен кызыкпайт экенмин ондайларга. Кимдики, кандай, эмне аракет кылгандыкы болуп атат. Жиделик менен. А мейли, андан сизге кызыктыра турган суроо берейинби азыр? Сиздер мынауну коюп алганда эмелерге жана гаилер көрүп калса эме штраф алынабы? Доля. Штрафты алганда болот, албаганда анан түшүндүрүп айтасың, мен гостиницам дейсиң. А өзүм эле жатып уктайм дейсиз. Гай тоскондо сыра алдыга отуруп калат экенбиз ошондо. Мейли, байке, бул эми тамаша иретинде болду. Бирок карапайым эл анча-мынча нерсени айтканда билишибиз керек. Эгерде сиз айтпасаңыз, бул байкем агам айтпаса, анан эл ошентип өзүн өзү багып атат да. Чоңдор өзүн өзү багып атат. Чөнтөгүн ойлойт, бизди ойлойбу деп ойлобойт да. Ойлогондо кылып бериш керек. Багажниктерге уруксат бериш керек. Шарттар түзүп бериш керек да. Biri pечатты басат, уруксат деп Бургайда. Экинчиси фальшивый деп жолдо гайлер тосуп алып, муну сакчалат. Ортодо эптеп Кыргызстанды багып атат да. эптеп жашоодо кылып атат. Эл багып атат. эл Кыргызстанды багып атат, Кыргызстан чоңдорду багып атат. Ошондой болуп атат. Рахмат. Рахмат да ушунча сүйлөп берген чоң рахмат. Бир 20 адамга жолуктум эле. Ушу эч кимсе сүйлөбөй эме кылып качты. Садам жайда ушундай. Элдер деген кичине биригишибиз керек. Карапайым эл дагы биригип, мына буга чейинки элдерди жегендерди кичине Садыр Жапаров менен камчыга кустурганга жардам беришибиз керек. Анын үчүн жергиликтүү эл айтканды дагы билишибиз керек, туурабы? Рахмат. Рахмат. Бирок иштейт бай. Закон бар иштейт. Кимгедир иштейт, кимгедир иштейт. Азыр карапайым калкка иштейт. бирөөдөн азыр 5000 сом алып бир бере албай калсаң, бизге бат эле иштейт алчы. Түнү менен. А миллиондор мындай миллион турган жерлер мындай өтүп кетет, ал билинбейт. Карапайым калк миграция менен ошол жактан келген акчаларды ушул жердеги туугандары иштетип. Азыр мына Сатурн милицияга пүлгөн деген эмнени түшүндүрөт деп суроо берсем жооп бере алабы? Өзүдөн да. Аны асырап коёчу. Салбастарбы? Байкелер, мына пүлгөн деген сөз эмнени түшүндүрөт? Просто мындай жергиликтүү калктан сурап билгим келип атат да. Билбейсиздерби? Байке, бир суроо берсем болобу? Мына пүлгөн автобекетинде турабыз. Пүлгөн деген сөз эмнени түшүндүрөт? Сырттан келген адам үчүн мындай кызык болуп атат да. Билем, карырактан сураш керек. Карырактан. Мына эжеден сурап көрбөйүн ба? Эже, мына пүлгөн деген сөз эмнени түшүндүрөт, билбейсизби? Жергиликтүү калктын ою. Дөңдү. Мейли. Пулу көп адамдар жашайбы. Ошон үчүн мына автобекет азыр байларга өткөн окшойт, а? Ясно. Ошо эртеден кечке сурадым ушу. Эң слабый бул. Автовокзалдын ээси эң слабый. Мына кадамжага кирип келатканда эле, айрыкча мына сырттан келатканда эле пүлгөн деген жазуу болот да. Анан ошол жаныңдагы келаткан адамдар сурасаң көпчүлүгү жооп бере алган жок да магачы. Ошо бул кызык болду ушул сөз. Баткен областынан иш чара менен келатып, кадамжайда кичине токтолдук, эс ала турган жиделик деген жерге кирип эс алдык. Бирок ал жерде жергиликтүү калктан дагы ар кандай нараазычылыктарды угуп, ал туурасында дагы видео съемкаларды кылып койдук. Бирок ошол эле мына Бишкекке кете турган жерден дагы бир маалымат. Бул автобекетти өз учурунда илгери
4 сотикке ылайыкташтырылган илгерки экс депутат Мадаминов дегендин менчиги болгонбу, чыгылса ошого караштуу болгон экен да. Кийинчерээк бир кагаздардын негизинде өзгөрүлүп отуруп, бул 4 сотик 40 сотикке айланып калыптыр. Эми бир суроо жаралып атат да. Урматтуу Садыр Жапаров менен Камчы Ташиевдин жанагы текшерүүсү бул жака жете элек экен. Себеби бир суроодо эмне себептен мурдагы чоң чиновниктер кайра эле ушундай центр. Мына бул жер эң центр да. Мына Мегаком, Билайн, Ошка деген жер бул уже эң центр деген. Ушундай жердеги жакшы жерлерди кайра эле ошол экс чиновниктердин колуна тийип калат. Же ошолордун тууган уругуна, же ошолордун айланасына. Мен айтпайм, мен булар күнөөлүү же бирдеме кылды. Бирок кантип эле ушуларга тийип кала берет да. Кайра эле карапайым элдер мына таксовать этсе деле, тиричилик кылса деле ушуларга акча чүрө беребиз. Ошол туурасында мына биз эфир кылып кеттик. Кайра эле ушу эки кишиге кайрылабыз. Садыр Жапаров, Камчы Ташиев. Эртелек ушакты дагы текшерип кетишиңер керек экен. Баткен деген деле чек ара эле деп. Чек ара тынч болсо эле болду, Баткен тура берсин деп атабыз го. Тура берсин болгондо мына ушундай эле нерселерди ээлеп кетиштир. Мына жергиликтүү калк дагы суранып атат. Эртерээк текшерүүлөр жүрсүн ушул жакта депчи. Көптөгөн иштер чыгат экен. Бул жергиликтүү калктын көпчүлүгү баягы сылык болуп, көп нерсени мына видеого айтып бер десең айтпайт экен.